Мен дагы биринчи кезекте ушу эл менен жолугушууну өзүмдүн туулган айылым Карасы районунун Ләңгер айына келип баштап отурам. Анткени мен ушул жерде киндик каным тамып, ушул жерде балалыгым өтүп, ушул жерде мектептен билим алып, ааламга карай кадам таштагам десем жаңырышпайм. Жолугушуу негизинен абдан кызыктуу өттү. Эл менен талкуулар болду, суроо жооптор болду. Мен ушул Мекеним Кыргызстан партиясынын программасы жөнүндө маалыматтарды бердим элге. Абдан толкундануу менен элдин колдогонун көрүп, сүйүнүп, албетте батасын берди биздин аксакалдарыбыз. Мекеним Кыргызстан партиясынын атына биз Жапарды баардыгыбыз ошол Ләңгер айылы боюнча колдойбуз. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып Жапар үчүн баардыгыбыз колдойбуз деп биз убада беребиз. Элдин колдоосу баары жакшы. Бул кичинесинен бери ушул мектепке жардам берип атат, башка жерибизге жардам берип атат, мечиттерге жардам берип атат. Элдин баардыгы ыраазы. Эл ошон үчүн колдоп. Элдин кубанычын көрүп, элдин ишенимин көрүп, бул чоң жоопкерчилик. Келечекте буйрса, мен элди уят кылбай, жоопкерчилик менен ушул эл колдоп, эл журт колдоп, депутат, жогорку кеңешке депутат болуп калсам, элдин ишенимин актоого чоң бул аванс болду десем мен жаңырышпайм. Ушул Мекеним Кыргызстан партиясына колдогон турам. Аягында эң жакшы туура тандаттыр кандидатурасын. Биз ушул балага ушул ак жол аттанаттыр. Ала тоодой бийиктикти, ушул ала тоодогу ак кардай тазалыкты каалайм. Дайыма жолу шыдыр болсун, жолдошу кызыр болсун. Биз жаштар Мекеним Кыргызстан партиясын колдойбуз. Себеби кандидаттар өзүнүн катарында жаштарды алдыга алып кетип атышат, жаш кадрлар даярдаганы. Бул партияда биринчиден биздин бардык ой пикирлерибиз, келечекке болгон чоң максаттарыбыз дал келишти. Андан кийин командадагы түзүлгөн, бүгүнкү күндө ушул Мекеним Кыргызстан партиясында түзүлгөн команда карап көрсөңүздөр, түрдүү тараптан профессионалдуу команда чогулган десек биз жаңырышпайбыз. Себеби команданын ичинде медицина кызматкерлери, мектеп мугалимдери, жөнөкөй жарандар, бизнес чөйрөсүндөгү адамдар, ошо менен бирге белгилүү саясатчылар бар. Мыкты команда менен чогуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине барып, элге, журтка чын дилден кызмат кылуу каалоом бар.